шаарынын ТЭЦи 388 миллион долларга реконструкция болорун жалпы баарыбызга маалым болгон. Мынча көп каражат коротуп, ушул жалпы өкмөт жана жогорку кеңеш колдогонун бирден бир себебин ойлойм. Ошол Кыргызстанда казылган көмүр, Кыргызстандан казган көмүр өндүрүүчүлөрдү колдойбуз деген, ушу Кыргызстандын көмүрлөрүнөн мындай көп колдонот деген ой менен колдоо болгон. Бирок быйылкы жылы НЭСК дагы да болсо ошол Казакстандан көмүр алуу боюнча бизде тендер болуп атыптыр. Бизден Кыргызстандын көмүр казуучуларын миллион тоннага чейин болот деп көмүрчүлөр ошого даярданган, бирок ал быйыл дагы эле 500 миң тоннадан ашык лимит бербептир. Ушул себептен Ашырбек Мойдонович биздин Кыргызстандын өндүрүүчүлөрү кайрылып атат. Чет өлкөнүн өндүрүүчүлөрүн колдобой, өзүбүздүн көмүргө ориентировано болуп, ушунча көп акчага реконструкция болуп аткан ТЭЦке биздин Кыргызстандын көмүрчүлөрүнүн өтүшүнө бир көмөктөшүп койсоңуздар. Кийинки суроом мына ушул Бишкек Кара-Балта жолу биз ушул жака келгенде дагы уктук элек Бишкек Кара-Балта, бирок тендер өткөндө билинди, контрактка кол койгон. Бул Бишкек Кара-Балта жолу маселе, бул Сокулук Кара-Балта жолу экен. Бишкектин чыга беришинде Вайн Антоновка айылынан кийинки пост ГАИде нары салынат деп атат. Контракт кол коюлду деп. Бул 9 километр эмне себептен арзандаганын коомчулукта көп талкуу жүрүп атат. Ушул боюнча бир маалымат сурап, берки Бишкектен чыккан жолду кайсыл акчага жазылат, кайра эле бюджеттин мойнуна эмнеби, ошону да тактап билип бериңизди суранам. Рахмат.